Кутмандуу күнүңөр менен жазуу сабагы. Өткөн сабакка кайталоо жүргүзөбүз. Туюк муун боюнча да түшүнүүңөрдү бекемдейсиңер. Сөздөр үндүү тыбыштардын жардамы менен муунга бөлүнөрүн билебиз. Эгерде муун үндүү тыбыш менен аяктаса, ал ачык муун болот. Муну өткөнбүз балдар. Мисалы та, ра, ба, да, ка. Эгерде муун үнсүз тыбыш менен аяктаса, ал жабык муун болот. Муну өткөн сабакта өткөнбүз. Мисалы эт, эс, ал, ук. Эгерде муун үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаса, ал туюк муун болот. Мисалы там, кат, бал, жат. Көңүл бургула, бул туюк муун. Үнсүз менен башталды, үнсүз менен аяктады. Муун бул сөздү айтканда абанын бөлүнүп чыгыш экенин билебиз. Китеп, телефон, мектеп, жомоктор, көпөлөк. Булар да туюк муун. Көчүрүп жазгыла. Муун. Сөздөр бир же бир нече муундардан турат. Сөздөрдө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Мисалы топ, кап, кат, кол бир муундуу сөздөр. Булар туюк муун. Бул 4 сөздү да көчүрүп жазгыла. Таза, аба, бала 2 муундуу сөздөр. Китеп гана деген 4 муундуу сөз болду. Билип алгыла. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Дагы кайталадым. Бир муундуу сөздөр: тарт, көрк, туу, торт, бар. Бир эле үндүү тыбыш муун боло алат. Ата, апа, акыл, а деген сөз дагы муун болду. Муун жөнүндө билимиңерди бекемдеген болсоңор балдар, анда силер азаматсыңар. Анда бүгүнкү жаңы сабакка көңүл бурабыз. Сабактын темасы ичкертүү жана ажыратуу белгилери катышкан сөздөр. Сабактын максаты: ичкертүү жана ажыратуу белгилери боюнча маалымат аласыңар. Мисалдарды келтиресиңер. Дептериңерге таза, сулуу жазууга көнүгөсүңөр. Кыргыз тилинде ичкертүү жана ажыратуу белгилери тыбышсыз тамгалар болуп саналат. Алар сөз ичинде өзүнчө тыбыш болуп угулбайт балдар. Бул тамгалар башка тилден кирген сөздөрдө колдонулат. Мисалдарды келтиребиз. Коньки, съезд, медаль, подъезд. Көчүрүп жазгыла. Балдар, бул белги өзүнөн мурунку тамганы ичкертип жана ажыратып турат. Жазып болгон болсоңор, үйгө тапшырма алып алгыла. Өз алдынча ичкертүү жана ажыратуу белги катышкан сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө. Бүгүнкү тема түшүнүктүү болсо, азаматсыңар. Анда баарыңарга ийгилик каалайм. Тапшырманы өз убагында аткарып жөнөткүлө. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Сак саламатта тургула балдар.